Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү. Студияда мен Мээрим Ташыбекова. Өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүү боюнча талкуу дагы деле токтобой келет. Конституциялык реформа керек деген пикирлер басымдуулук кылууда, бирок мындай идеяга каршы чыккандар да бар. Алардын айтымында, эгерде парламенттик шайлоону убагында өткөрбөй конституциялык реформага барсак, бул мыйзам бузууга жатат экен. Минтип талап кылуунун артында эмне жатат? Чын эле аларга мыйзамдуулук керекпи же азыркы тамтыгы чыккан системаны сактап калуу аракетиби? 7 канал бул боюнча өлкөдөгү белгилүү саясатчылардын, юристтердин, эксперттердин жана коомдук ишмерлердин пикири менен элди тааныштырып келет. Студиянын бүгүнкү мейманы менен тааныштырып кетелик. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Досбол Нурулуу агай. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле ошол талаш болуп жаткан маселени башында чечип алалык. Азыр айтып атышат айрымдар дагы деле ошол талабынан кайтыша элек. Парламенттик шайлоону убагында өткөрөлүк 20 декабрда дегенчи. Ушуга сиз кандай карайсыз? Бұл эми кеч болуп калды го. Себеби биринчи баштаганда Садыр Нуркожоевичтагы бир топ консультанттары көп болуп кетти көрүнөт. Бир туруп парламенттик шайлоо өтөт, президенттикин жылдырабыз, андан кийин жок парламентти токтоттук дегендей мындай деген. Албетте бул как раз ошол өзүнүн оппоненттерине жем таштаган. Бая мыйзамдар бузулуп атат деп. Бузулган мезгилде дагы башка болгондо да уже процесс кетти. Чечим жогорку кеңештен кабыл алынды. Значит, парламенттик шайлоо кийинкиге калтырылды. Азыр негизги маселе президенттик шайлоонун үстүнөн жүрүш керек. Ал канчалык ызы-чуу салганы менен бул уже кырдан ашып кетти. Азыр ал процесске кайрылуунун көп деле зарылчылыгы жок деп ойлойм. Азыр ошо конституциялык реформа керек деп айтып атышат го. Анан сиз ушул конституциялык реформага көз карашыңыз кандай? Ал чындыгында эле керекпи? Анан ушу тууралуу айтып кетсеңиз. Конституциялык реформа бул биздин Кыргызстан үчүн оюнчук болуп калды бир жагы. Мына өнүккөн Америка 200 жылдан ашып кетти, 250 жылга барып калды. Bir ekele жолу кичинекей өзгөртүү гана киргизди. Мына Россияда эле бир 15 жылдын арасында бир өзгөртүүнү гана киргизди. Ал эми бизде келген эле президент, келген эле башчы өзүнө ылайыктап бир эмес, 2, кээде 3 жолу конституцияны кабыл алып, оюнчук кылып койду да. Анан буга башкаруучулар да көнүп калды. Анан биринчи кезекте мына 10 жылдан кийин дагы шашылыш кабыл алынган, кемчиликтери көп. Анан кыргызча варианты менен орусча варианттарын көп жери мындай дал келбейт, мааниси жагынан которулганда бир топ каталыктар кетсе керек. Азыр дагы кичине спешка, баягы шашылыш болуп аткандыгы бар, бирок принцибинде, түпкү принцибинде мен колдойм. Себеби мамлекеттин ишине президент буга чейин жооп берген эмес. Бул Акаевдин мезгилинен башталган. Ал бүт бийлик ошондо, бирок бир да нерсеге жооп бербеген нерсени айткан. Ошол вариант бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келе жатат. Мамлекет башчысы бийлигинен сырткары дагы мамлекеттин жүгүн мойнуна алыш керек, жоопкерчиликте. Бул жагынан мен баягы теги азыркы сөз болуп аткан Жапаровдун айтып аткан маселесин мен колдойм. Жоопкерчиликти алып, жүктүн бардыгын өзү алыш керек. Или өкмөт башчысы, или президент. Бир структура жок болуш керек. Мен мына өкмөттө дагы президенттик администрацияда да иштеген киши катары бирин-бири дублировать эткен отделдер отурат. Өкмөттө канча бир отделде, экономика отделинде бир 15 киши болсо, например, мен эмне ошондон көбүрөөк президенттик администрацияда да отурат. А президентке даярдап берген өкмөттүн экономика маселелерин тигилерден алып эле кайра даярды тиги кишиге бере коет. Мына мондай дубликациялардын ортосунда кыскарса, финанс жагынан да кыскарат. Бул бир жагы, экинчи жагы мамлекеттин жүгүн или президент, или өкмөт башчысы өзүнүн мойнуна алып туруп, жыйынтыгын көрүш керек.
6 жыл тез эле өтүп кетет. 6 жылда мамлекетте баягы кабыл алган программасын аткара алдыбы, жокпу. А эл көрүп турат, эл уже судья, эл кийинкисинде айтат, артка кетпеди биздин мамлекет. Мына өкмөттүктү милдетти да алдың, президенттикти да алдың, бирок аткарган жоксуң да деп кийинкисине шайлабай коет. Бул жагы бир топ жакшы нерсе. Мына сиз айтып өттүңүз, ошол 2010 жылы кабыл алынган конституцияда кыргызча менен орусчасында бир топ айырмачылык бар, ошондой эле шашылыш кабыл алынган деп, бирок айрым жаш юристтер ошол эле конституцияны сактап калалы деп аракет кылып жатышат да, ошол конституциядан колуңду тарт деген чакырыктар менен митингке да чыгып атышат. Алардын түпкү максаты эмне деп ойлойсуз же? Алардын артында бирөө бар деп ойлойсузбу, кайсы бир саясатчылар? Мен сен экинчи айткан маселеңе кошулам, анткени жаштар албетте азыр билимдүү жаштар да көп, анан массовый көпчүлүк жаштарыбыз сабатсыз да болуп калды. Билим берүү тармагында да мен иштедим, министр болуп дагы, ректор болуп дагы. Акыркы 20 жылдын ичинде, 30 жылдын ичинде биз жаштардын бир сабатсыз поколениясын өстүрдүк. Ал эми жулунуп эл арасынан мыкты чыккан азамат, дүйнөлүк деңгээлде билими бар жаштарыбыз да бар. Но бирок көпчүлүк мезгилде өзүнүн бүгүнкү позиция дейбизби, оппозиция дейбизби, ылайык келбегени уюштуруп туруп ошо жаштарды пайдаланышы мүмкүн. Скорее всего, ошол пайдаланып анан чыгарып атса керек. Жөн эле үйдө отурган киши давай эртең чыгалы деп эле чыга койбойт. Булар да өзүнүн уюшулган уюму бар, алардын башчысы бар, алардын артында турган көлөкөдөгү кишилерге чейин бар, пайдаланыш үчүн. Эртең шайлоо келе жатат. Ошол эле жаштарды ошол азаматтар пайдаланбай койбойт дегенден мен алысмын. Сөзсүз пайдаланат. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Ошо жаштар ар дайым эле курал болуп жүрө бериш керекпи бир уч топ саясатчыларга? Бул азыркы демократиянын агымы ошондой. Аны токтотуу, мыйзам менен тыйып коюу мүмкүн эмес. Түшүнүп мезгили келет, алар дагы такшалып түшүнгөндөн кийин, анан кимдин ким экенин иш жүзүндө көргөндөн кийин көпчүлүгү уже мындай акыл эс менен иш алып барганга даяр болушат. Азыр эми бул ушундай процесс жүрүп атат, алардын артында сөзсүз кызыкчылык бар, а возможно финансылыкта кызыкчылыгы бар. Значит, финансылык кызыкчылык болгон жерге жаштар эмес, карылар да барат. Бул уже Кыргызстандын тарыхы көрсөтпөдү 30 жылдык. Мына азыр талаш жүрүп жатат, бизге президенттик башкаруу керекпи, аралаш башкаруу керекпи же парламенттик башкаруу керекпи деп. Сиздин пикириңизче кайсы башкаруу бизге эң ылайыктуу деп ойлойсуз? Өзү башкаруу мамлекетти Кыргызда жакшы макал бар. Көп суур ийин казбайт дейт. Бирине бири ишенип. Ийин казса да терең казбайт дейт. Кыргыздын менталитети биз Европага теңелебиз деп, Швейцария болобуз деп мына ашмалтайыбыз чыгып атат бүгүнкү күнгө чейин. Европанын моделин алып, Евро элдерин бардыгы парламент менен жашайт деп биз ал жакты да көрдүк мына почти 10 жыл, 2 созуп боюнча, почти 3 созупка жакын. Ал жерде демократия дагы эле жок ошо депутаттардын арасында. 120 депутаттардын арасында бир 10-15 гана активдүү депутат бар. Калганы келип кетип эле ошолордун көзүн карап, анан бийликтин көзүн карап, ошого карата чечим кабыл алып кетип атат. Ошон үчүн менин терең ишенимде мына ушу тиги саясат менен шугулданып жүргөндүктөн жоопкерчилик бир кишинин мойнунда болуш керек. Ал семьясы минтип кетти, тигинтип кетти деген бул башка маселе. Эмне үчүн мурдагы президенттердин бардыгы семьясы башкарып калды, туугандары башкарып калды, жек жааты башкарып калды дейт. Анткени анда бийлик болгон бардык мүмкүнчүлүгү, бирок жооп берилген эмес.
жооп бербегенден кийин, жоопкерчилик жок болгондон кийин ал каалаганын жасай берген. Ал бир туугандар эмес, кайдагы бир бажа сажаларына чейин алып келип туруп башкарткан Кыргызстанды. Ал эми жоопкерчилик мойнуна түшкөндөн кийин менин оюмча өкмөт башчысы болобу же президентке оодарлабы бийлик тандалганда конституция өзгөрүп, значит, жоопкерчиликти алган киши ойлонот. Уят болуп калбайын элге. Менин 6 жылдык гана мүмкүнчүлүгүм бар деп туруп иштеп берет. Ал эми парламент бул анын функциясы башка. Ал мыйзам чыгаруу менен жана ошо чыгарылган мыйзамдардын аткарылышын көзөлдөө менен гана эмгектениш керек. Ал эми бүгүнкү парламенттин депутаттары эмне? Каалаган министрдин каалаган мезгилде чакырып алып, орун басары келсе да кууп жиберип, эмне үчүн сен мага келбейсиң, керек болсо мен сени жумуштан кетирем дегенге чейин барып, ал наказ берип атат. Тиги менин айлымда көпүрөм оңдоп бересиң, школумду куруп бересиң, жолумду салып бересиң деп. Мамлекеттик программадан четтетип, кээ бирде ошол тиги көз каранды болгондуктан министрлер аткарууга туура келет. Бул депутат өзүнүн функциясынан менин оюмча тиги укугун аша чыгып кетип жатат. Ошон үчүн менин оюмча мыйзамга да өзгөртүү киргизиш керек. Ал мыйзам чыгаруу менен аткарууну гана контролдогон, наказ берип, чакырып алып, тигиндей мындай кылганга болбош керек. Себеби мамлекеттин өзүнүн өкмөттүн программасы бар, планы бар. Качан кайсы жерге эмне жасалат? Ага ылайыкталып бюджет бөлүнгөн. Ал эми бюджетти жыра тартып менин айылыма мындай салып бересиң деген бул социализмден калган нерсе. Ар бир социализмде саанчы дагы, койчу дагы, малчы дагы, теги студент дагы, депутат болгондагы союз социализм элинде бирден экиден наказын аткарып берген. Ошол принцип бизде сакталып калган. Азыр мына 93-жылы кабыл алынган конституциядан бери 9 жолу өзгөрдү го конституциябыз. Ошонун ичинен сиз кайсынысы бизге эң ыңгайлуу жана эң туура болгон деп эсептейсиз? Эң идеалдуу конституция болгон деп. Идеалдуу эч нерсе жок. Турмуш өзгөртөт. Турмушка ылайыкталып анча-мынча өзгөрүү болот. Ушул конституциялардын ичинен албетте 93-жылкы конституция бул ийленген. Почти 2 жыл ийленип, андан кийин кабыл алынган. Ал эми шашылыш кабыл алынган эмес. Калган теги конституциялардын бардыгы шашылыш кабыл алынып атат. Ал башкаруучунун көз карашына карата кабыл алынып атат да. Ошон үчүн теги туура эмес кабыл алынып калса, кайра киргизип, кайра минтип калыптыр деп жатат. Ал эми элдик талкуу эл эмес, алдыңкы интеллигенция дагы көңүл буруп толук окубайт. Ал эми окулган сунуштар кабыл алган киши ким? Баягы эле бир үркөрдөй болгон жогору жак. Анан мен ушундай теги сунуш берип эле кирбей калыптыр деп кабыл алынып калгандан кийин ал уже поздно болот. Ар бир бийлик өзүнө ылайыктап конституцияны кабыл алып атат. Мен ошон үчүн айтам, мына азыркы даярдалып аткан ушу конституцияны өзгөртөбүз, мына президенттик шайлоо кошуп коебуз деген аракети дагы бир оз шашкандык бар бул жерде. Мына азыр ошол Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясы ошо шайлоо алдында сунуштаган бир өзгөртүүлөр бар экен. Анда болсо президенттик башкаруу системасына кайталы, курултай системасына кайталы, ошондой эле бир мандаттуу округ менен шайлоо өткөрүү деген нормаларды киргизиптир да. Ушулар туура эле деп ойлойсузбу? Теги президенттик башкарууну мен айтпадымбы, бир чети колдоймун. Анткени президенттик башкаруу эгерде жоопкерчилигин алган болсо, өкмөт жоюлган болсо, өкмөттүн аппараты толук жоюлуп туруп, как Американын системасындай экономика боюнча өзүнө бир орун басар алып теги иштеген болсо, мен бул принципти колдойм. Муну да басып өтүп көрүшүбүз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, одномандатный 100% эмес, где-то смешанный кылыш керек деп ойлойм.
Antkeni partияга биз раз дүйнөлүк цивилизациядан артта калбай параллельно эки жакка бөлүп бериш керек. Партийный системага дагы, ал эми теги жеке округтарга дагы баруу болот. Анан үчүнчү суроом курултай. Курултайга мен түпкүлүгүндө мен негизи каршымын. Анткени курултайга бир Садыр Нуркожоевичтин оозунан чыкты, бир 2000 киши келип биздин да отчетту алсын, парламенттин да отчетун алсын деп атат. Бул 2000 кишинин эгерде отчет берчү болсо президент канча срок менен берет? Бир күн береби? Бир ай береби? Себеби 2000 киши сүйлөп калыш керек. Алардын баардыгы протоколировать этип өтүш керек. Жөн эле делегат болуп кетип, одобряемость этип, жана президенттин мезгилинде кол көтөрүп кете берген туура эмес. Значит, мунун механизми анда парламентти экиге бөлүш керек. Как раз теги курултайдын ордуна элдин представительдери, өкүлдөрү бир жылда 2 жолу келип, иштин аткарылып жаткандыгын контролдоп, кайра тарап кетүү, бул эмеге ылайыктуу болот. Например, мен өзүмдүн оюмча 120-ны 2ге бөлүш керек. Законодательный бул жогорку кеңеш и представитель, элдин өкүлдөрү. Ал дагы ошол электен өтүп келген кишилер болот. Ал эми кайсы айылдан кантип өтүп келет? Өзүнүн туугандарына бир жылкы союп берип алып туруп, мени шайлап койгула деп ошого мүчө болобу? Бир той берип. Мунун принциптери совсем ар түрдүү болот. Кандайча шайланат? Анан ага сөз берилеби? Анан ар бир региондун, ар бир областтын жетекчилери аларды башка көзгө коюлуп, сен сүйлөбө, сен момуну көтөр деп программировать этилеби? Бул формалдуулук. Ал эми президенттин отчету. Ал мына Путинге окшоп жума сайын телевиденияга чыгып отчет берсе болот да. Могул аткарылып атат, могул себептен аткарылбай жатат, момундай тоскоолдуктар болуп атат деп. Ал отчет берүү 2000 кишинин алдында чогултуп туруп, кооз сүйлөп туруп артында бир 4-5 жылкыны союп, чай берип кайра үйүнө таратуу бул максат эмес. Мен ошол критерийге караганда бул курултайды көп эме кылбайм. Курултай мына элдин элегинен өтүп келген, мисалы үчүн бир 70-и мурдагы теги Акаевдин мезгилиндеги эмеде эле эл өкүлдөрү, ал эми 50-сү парламентке түздөн түз мыйзам чыгаруу эмесине келип отурат, закон чыгаруучу болуп отурса болот. Мен көз карашым ушундай, ошон үчүн мен курултайга көп склонно эмесмин да, мындай пикирим. Мына сиз айтып атасыз, ошо жоопкерчиликти мамлекетте болуп аткан эмелерге президент же премьер-министр алыш керек деп. Анан ошондо айрым бир саясий күчтөр коркуп атышат да, мындай ошол президентке биз чексиз бийликти берип койсок, ал жана жомоктогу ажыдарга айланып кетиши мүмкүн депчи. Сиз ушундай коркунучтарга кандай карайсыз? Чегирткеден корксоң эгин экпе. Анда иш жүрбөй калат. Мен ошол себептен эгерде жоопкерчилик толук мойнунда болсо бериш керек. Бирөө башкарыш керек. Кыргызда дагы жакшы макал бар. Койчу көбөйгөндө кой арам өлөт дейт. Азыр бизде башчы көбөйүп атат. 120 башчы парламенттик өлкөдө эмне кылып атат? Эмне кылды? Президент бул Англиянын королевасындай эле укугу бар болчу. Бирок ага болбой бүгүнкү абалга алып келгендер кимдер? Биз кечеги өткөн күнүбүзгө отчет берип туруп алдыга жылышыбыз керек. Ошон үчүн мен оюмча андан коркпош керек. Ал теги узурпациялап алат дегендей мындай. Азыр 10 жыл мурдагыдай эмес. Элдин баарынын колунда, анан көзүндө бүт мүмкүнчүлүктөрү бар, сразу эле чыгарып жиберген. Балдызы момундай жардам менен түгүнчө ишке кирип кетти.
анан жээни момундай иш жасап атат дегендей мындайды. Ошон үчүн азыр тыйып коюу бир нерсе жасап жиберүү өтө татаалдашып бара жатат. Ошон үчүн коркпош керек. Бериш керек бийликти. Менен эле дароо ага жоопкерчиликти да бериш керек болот. Жоопкерчиликсиз бийлик ал уже башка бийлик болуп калат. Ал жебишкенди билет, ал эме кусканды билбейт ал. Ошон үчүн менин оюмча бир кишиге бийликтин топтоп анан жоопкерчилиги менен кошо берген нерсе жакшы болот. Бул жоопкерчилик деген элдин карызы. Эл карызга берип атат. Көзүңдү ач. Мына биз сага ишенип берип атабыз. Сен ушуну аткар, анан аткара албасаң 6 жылдан кийин сени менен биз эсептешебиз деп. Же тиги кадыр сый менен кетесиң, же темир тордун артына өтөсүң деп. Мына ушундай бир жактарды караш керек. Мына ошондо мойнуна жоопкерчиликти алган киши сөзсүз эл жүгүн көтөрөм деп келет. Анда дагы мына бүгүнкүдөй үйүндө отуруп элге бир көрүнүп коеюн деп президенттикке арыз берип коюучулардын саны да азаят. Жоопкерчилик болгондуктан. Бирок шайлоо кандай өтөт? Шайлоо өтө чоң суммадагы акча менен өтөт. Биздин кыргыз элинин арасында абдан президент болчу өтө мыкты кишилерибиз көп, өтө көп. Бирок кендирди кескен ал анда каражат жок. Акылы көп болгону менен баягы тиги мүмкүнчүлүгү аз болуп калып атат. Бүгүн шайлоону акча чечип атат. Дагы эле акчадан алыс кете албайбыз. Азыр биз биринчи ошо конституция жөнүндө маселени талкуулап бүтүп алып анан шайлоо жагына өтөлүк. Азыр болсо коомчулукка мындай көп эле кишилер конституция жөнүндө сунуш кылышты, өзгөртөбүз деп. Анан ал башкаруу тутумун мындай өзгөртүүнү эл кандай бизге башкаруу керек, эл өзү тандап алсын деп атпайбы? Анан ошондо мындай референдумга коелу деп атышат. Референдумга канча суроо коюлуш керек деп ойлойсуз? Анан ошол шайлоону дароо эле баардык шайлоону да референдумда бир күндө өткөрүү деген сунуштар да болуп атат да. Жок, экөөнү анда туура эмес болуп калат. Өзү коюлган вопрос да туура эмес болуп калат. Анткени мындай жагы бар да. Могу 10 январга карата президенттик шайлоого конституциянын өзгөрүлгөн вариантын сунуштап атат. Ошого чейин эл талкуудан өткөрө коюп, анан кайра кухняда талкуулай коюп, жана коомчулук тигиндей менен. Анан тиги биротоло өткөрүп алалы деп атат. Эгерде конституцияны өткөрүп алгандан кийин ага эмне кереги бар, тиги кайсы жагын тандайсыңар деп. Конституция уже даярдалып бүтүп калды деп атат. Конституциянын тиги проектиси даяр деп атат. Аны кайсы күнү чыгарат, элге качан эме кылат, ошон үчүн мен айтып атам да, бул кичине шашылыш болуп калып атат деп. Конституция бул оюнчук эмес. Тиги Жапаров дагы Кыргызстанга түбөлүктүү эмес. Жапаров мен өзүмдүн пикирим боюнча шайланып алып туруп, президент болуп шайланып алып туруп, эски эле конституция менен бара жатат азыр. Ошо бийликке келгенден кийин 1 жыл, 2 жыл аябай ийлеп, андан кийин ошо конституциялык өзгөрүүгө барса, андан кийин кайра ошо жаңы конституция боюнча бардык бийлик структураларын кайра шайлоодон өткөрсө, бул менин акылыма сыярлык нерсе деп эсептейм. Бирок бүгүн багыт алгандан кийин уже а киши да кайтпайт. Анын мен кеңешчиси эмесмин. Бул менин жеке өзүмдүн оюм. Ошон үчүн тиги скорее всего президенттик өлкө болобуз. Биз өкмөт эмес, ошо өкмөт бизди башкарбайт, тиги президент башкарып калат. Ошо айрымдар айтып атышат да, конституциянын ичине эле ошол бизге кандай башкаруу болот баарын камтып туруп эле, анан коомдук талкууга чыгарып, анан ошо эл колдогондон кийин дароо эле кабыл алып салалык, андай референдум өткөрүп чыгым кылуунун деле кереги жок дегендей пикирлердичи. Бул ошо шайлоого ылайыктап атпайбы? Шайлоого тиги конституциянын даяр формасы чыгат. Ал 96-98 базыр тиги статья. 100ден ашып кетти го, по-моему. Тиги баарын киши окуп, аны анализдеп, элдин баары юрист эмес, элдин баары чарбагер киши эмес, могул жери минтип калыптыр деген. Элдин баары саясатчы эмес.
Ал эми канчалык талкуу болот? Ал талкуудан өттү деген баягы формалдуу петичка коюлат дагы эле жанагы теги үркөрдөй болгон кишилер өзүнө ылайыкталган жанагы мээде жүргөн элге убада берип аткан нерселерин киргизип туруп, мына силердин айтканыңарды мен жасадым деп туруп өткөргөнгө даяр болуп калат. Мен ошон үчүн теги конституциялык реформанын азыр конституцияны өзгөртүүгө кичине эрте дегеним ошол. Анан буюрса мына теги шайлоо азыр теги барган жерлерде мен түшүнөм, Жапаровду теги шайлоо эстафетасын баштап региондорго барып убаданы берип атат. Баягы кээде ойлонулбай берилген убадалар чыгып кетип бере жатат. Бул жагын а киши ойлонуш керек. Мен түшүнөм деп атпаймынбы, себеби ал элди өзүнө тартыш үчүн мына айтпадыбы, чечем дебедиби, жасайм дебедиби деген элдин ишеничин алууга анча-мынча астына чыгап кетип бере жатышы мүмкүн. Мына ошо Садыр Жапаров дагы өзү азыр ошо убактылуу президенттин милдетин аткаруучулук кызматын тапшырып шайлоого катышам деп атат. Бул мисалы чыныгы атаандаштыкты камсыздайт дегенге ишенсек болобу? Чыныгы атаандаштык болобу ошо алдыдагы президенттик шайлоодо? Шайлоо жүрсүн, ошол мезгил көрсөтөт. Азыр эми алдын алып түз өткөрөт, кыйшык өткөрөт деп айткандан алысмын, бирок эки жактын тең командасы иштейт. Жапаровго каршы оппозициянын да командасы иштейт. Бирок бизде менталитет башкачараак. Бүгүн бийликте ким? Ким турат? Бул кишинин партиясы, бул киши өз жетектеген команда, бул киши бүгүнкү күнү бийликти президенттикте, өкмөттүктүктө, жогорку кеңешти дагы күч структурасы да бул кишинин колунда. Эми биз калыспыз, өзүңөр билгиле, каалаганды шайлап алгыла деп четке чыга бербейт эч убакта. Мисалы үчүн мен сенин директоруң болсом ушул студиянын, а сен барып алып туруп 5-чи студиянын кызматын кылбайсың да. Менин кызматымды аткарасың. Мына ошол менталитет менен баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, жанагы рычагты, бийликтин рычагын пайдаланды дегенден бул киши кача албайт. Өзү антпесе деле, өзү команда бербесе деле баары бир ошол бул автоматтык түрдө. Чтоб өзүнүн ордун сактап калыш үчүн аким жан талашат, губернатор жан талашат. Анткени бул киши айтып атпайбы, баарын жаңылайм, анан конкурс боюнча өткөрөм. Бүт баарыңар кетесиңер деп. Теги жаңыланасыңар деп. А уже ар бир чиновникте ал жеген оокаты ал жерде. Ал страх бар. Ошо жаман көрүнбөйүн, ишин толук аткарып берейин деп. Даже мектептин директорлоруна чейин. Анткени көпчүлүк шайлоо участоктору мектептин мугалимдеринен түзүлөт. Мына өткөн эле шайлоодо ызы-чуу болбодубу? Мектептин директорлоруна чейин кызматтан кетесиң, давай сен эртеңден баштап жумушка чыкпа дегенге чейин бар, мен кызматымды аткарбай койдуң деп. Бул жерде Сооронбай Жээнбеков мен команда деле берген жокмун, баары эркин шайлоо болот деп атат, бирок биякта мугалимдер арасында өзүнчө эле былгып атты да ошол нерселерчи. Ошонун баары ошол команда деле болгон жок. Бул киши директорду чакырып алып айткан жок. Жээнбеков менен да мен бир топ жыл чогуу мамилелеш болуп иштеп калдым. Бул киши айтпаган менен мунун атынан ормон опуза кылган айылдан эле чыгат. Туурабы? Ошол эле аким, ошол эле айыл башчы, ошол эле теги школдун директорлору. Бул кишиден кеткен ката ошончолук ызы-чуу болгондо реакция жасаш керек болчу. Ошол мезгилде теги точканы бул киши көп точка эмес, точканы, жирный точканы коюш керек болчу. Болбой калды бул шайлооңор, таза өтпөй калды деп. Бул кишинин атына жамынып алып туруп 150 миң кишинин малда эки жака айдаган бул шермендечилик да. Бул биздин бүгүнкү лицобуз, Кыргызстандын лицосу. 150 миңге жакындап калдыбы? Баягы
форма 2 менен 500 миң кишинин малдай калып айдаган өзү бул абдан уят нерсе бул. Биз буга жол бербешибиз керек болчу бийлик. Ал киши жол берип койду. Таза өттү деп айтты. Ал эми СНГдан келген жанагы байкоочулардын бардыгы кайсы участокко барды? Ал келип конок болду, бир 200 участокты кыдырды, келип алып туруп, баары нормально, все деп туруп берди. Бул традиция болуп калган СНГнын ичиндеги нерселер. Ал эми жерде болуп аткан, теги эшигин коюп тешигинен кирип аткан шайлоочуларды эч ким көргөн жок да. И көрсөтмөктө эмес, сопровождение менен жүрөт дайыма. Анан албетте бул жерде маселе бар. Таза өткөргөнгө айтып атпайм, мен жөнөкөй эл катары барам деп. Бирок эл катары өзүнүн орун басарын өзүнүн ордуна калтырып кетет. Жогорку кеңеш менен күч структуралар кимдин колунда? Дагы эле ушул кишилердин колунда болуп атат. Ошол себептен тиги альтернативде чыккан баягы оппоненттери сөзсүз чууну башташы мүмкүн. Ошого бул киши азыр даяр болуш керек. Азыр даяр болуш керек. Кайсы жерде кандай болуп кеткендигин. Ошон үчүн азыртан эле эскертүү берип айтып коюш керек окшойт да, мындай мынчалык, анчалык одоно мыйзам бузууларга барбагыла дегендей кылыпчы. Билинтпей жаса деп айтыш керекпи? Ал туура болбой калат. Мыйзам бузуулар болсо сөзсүз жазаланат дегендей кылып эскертүү берип коюш керек го дейм. Мыйзам бүгүн мыйзамда жок да кандай жазаланат. Жок, буга чейин жанагы мурунку шайлоодо айтылды го, мынча айыппул салынат, 2,5 жылдан 5 жылга чейин камакка алынат дегендей кылып. Ошол эле жазалар көрдүңбү? Мына мисалы үчүн район үчүн аким жооп берет. Аким шайлоо комиссиясынын башчыларын, айыл башчыларын, айыл өкмөтүн чакырып алып туруп письменный бербейт, ооз эки берет, жазып бербейт да. Момундай кылсаң момундай болот деп. Ооз эки сөздү бирөө жазып алып эле ошо ичиндеги бир чыгарып жибербесе, мына бизге момундай көрсөтмө бер деп. Ал аны кармай албайт. Мына ошон үчүн бул абдан татаал маселе. Мына азыр ошо 5-октябрдагы элдик толкундоолордон кийин көпчүлүк жаштар чыгып атат, жалаң жаштар келсин бийликке деп. Ошондой эле мына азыркы Садыр Жапаров деле люстрация жолу менен тазаланыш керек деп айтып атат да. Айрымдар ошо люстрация десе жалаң жаштар келсин деген пикирди түшүнүп алышыптыр да. Сиз кандай карайсыз буга? Жалаң жаштар келсе ишти алып кете алышабы? Жаштар сөзсүз тарбияланыш керек. Жаштар ылдыйкы тепкичтен башташ керек. Өкмөттүн курамына, өкмөттүн аткаруу бийлигинин курамына сөзсүз жаштардан көбүрөөк тартыш керек. Анткени баягы тажрыйба алчу жер ошол жер болот. Жаштарды биз өзүбүздүн ордубузга эртеңки келечекке даярдаш керек. Ошон үчүн жаштарды теги бардык аткаруу бийлигинин системасына көбүрөөк тартууга аракет кылышыбыз керек. Ал эми менин көз карашымда жогорку кеңеш бул мамлекетти башкаруунун эң жогорку бийликтин бир бутагы. Мына президенттик бутак болсо, экинчи бутагы жогорку кеңеш, үчүнчү бутагы сот системасы. Кыргызстанда 3 эле мощный чоң бийлик бар. Буларга абдан тажрыйбалуу, люстрация деп атпайсыңбы? Колу таза, мурдатан бир коррупцияга аралашпаган, аты жаман жерден жыртылбаган кишилер сөзсүз иштеш керек. Мына мен мисал катары айтып кетейин. Өнүккөн Европа өлкөлөрүндө бүт парламенттин мүчөлөрүн алып карагылачы. 50ден ылдый бир да киши жок. Ал жерге абдан такшалган, тажрыйбалуу, турмушту дагы, мыйзамды да башынан өткөргөн, бийликти да башынан өткөргөн кишилер шайланып атат. Анткени Кыргызстандын эртеңки келечегине будуңчаң кылып эле мыйзамдарды кабыл ала берүү туура эмес. Мына ошон үчүн менин оюмча жогорку кеңешке абдан баягы жаштарды толтуруп алып, аларды 5 жыл окутуп, андан кийин мыйзам кабыл алат деген
мен алысмын. Мына мен да ошо жаш мезгилимде депутат болгом. Биринчи 2 жыл, 3 жылга чейин эмне болуп атканын баягы жаш окуйт, изучать этет. Андан кийин барып ак менен караны тааный баштайт. Ошол мезгилде өтө күчтүү кишилер менен мен депутат болгом. Тажрыйбалуу жанагы теги мамлекет башкарган, чарба башкарган, региондорду башкарган, завод фабрикаларды башкарган чоң союздук деңгээлдеги абдан кыйын кишилер менен мен школунан өттүм, ошолор менен бирге жүрүп. Значит, бул жогорку кеңеш десе эле эртең бара калып туруп теги эме болбош керек. Ошон үчүн жогорку кеңешке теги абдан такшалган кишилер келиш керек деп ойлойм. Ал эми аткаруу бийлигине, пожалуйста, эшик ачык, жаштардын баарын тартып иштеткенге мүмкүнчүлүгүнө жараша аларды тепкичтен тепкичке көп кармабай, теги жашын өткөрүп жибербей эме кылганга мен макулмун. Камбарал Борбуев деген болгон. Тилчи, адабиятчы, абдан кыйын киши болгон. Легендарный парламентте теги эме болуп жүргөн, депутат болуп. Ал киши теги бир чоң кызматка келгенде сен али жаш экенсиң. Теги андан көрөк мына агайыңа жол бошот, анан кийинкисинде биз сөз шайлайбыз деп. Анан теги жаштык кылып орун бошотуп берип, баяк теги конкурс жүргөндө. Анан кийинки келгенде ошол эле коллегалары айтыптыр, сен жашың өтүп калыптыр. Сен уже возрастың не позволяет деп айткандай, ошон үчүн жаштарды дагы такшалтып, ар бир тепкичтен тепкичке көтөргөндө кечиктирбей колдош керек. Мына азыр айрымдар айтып атышат, 2 жолдан ашык депутат болбой тургандай кылып ошондой норма киргизели депчи. Ушул норма туура эле деп ойлойсузбу? Айрымдар муну биздин дагы укугубуз, конституциялык укугубуз чектелип атат дегендей кылып айтып атышпайбы? Эл шайласа, элдин мүдөөсүнө туура келсе, ал акчасы менен эмес, өзүнүн акыл эси менен, билими менен, тажрыйбасы менен шайланып атса, анын укугун ким чектеген укугу бар? Мыйзам менен чектеп коюунун өзү биз үчүн, демократия элдер үчүн бир кызык нерсе. Мисал үчүн мен шайлоодо бая квота киргизгенге да каршымын. Анткени элдин элегинен өтөт. Эмне үчүн эл теги муну шайлабай, муну шайла деп туруп көрсөтмө бериш керек элге. Партиялык тизмеде мейли ал квотаны өздөрү койсун. Ал эми мисал үчүн бир шайлоо округуна барып туруп, бул жерден теги аял кишинин же башка улуттун же жаштардын квотасы экен, силер койбой эле койгула деп айтканга кимдин укугу бар? Эч кимдин укугу жок. Ошон үчүн укукту чектеген туура эмес. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына кызматтарга да чектөө киргизип койду азыр. 60-тан өткөнү, 70-тен өткөнү, теги президенттикке да 70-тен өткөнү, 70-тен 70-ке келгенде акыл эске толгон мезгил болот. Теги а киши 70-ке келди, 75-ке келди, көрсөтүлбөш керек, шайланбаш керек деген чектөөлөрдү анын укугун мыйзам менен алып коюп атпайбызбы? Бул да туура эмес. Эгерде мыкты болсо Махаткир Мохаммеддей 90-го чыкса дагы эмне үчүн эл башкарганга жарабайт? Мына азыр Америкада 80-ге таяп калган 2 киши чыгып шайлоодон өтүп атат. А эмне үчүн Кыргызстан өзүнүн укугун өзү чектеп коюп атат? Буга мен мисал үчүн каршымын. Ошон үчүн чектөө болбош керек. Эгерде элге кызмат кылып иштеп берсе, эл үчүн теги бир тууганын да аябай коррупцияга аралашкан болсо, өзүнүн үй бүлөсүнүн балдарын да аябай Сталинге окшоп туруп жазалап берсе, а эмне үчүн а кишинин укугун биз чектеп коюшубуз керек? Сен бүттү, эми экинчиге укугуң жок деп. Ошон үчүн мен оюмча мындай чектөөлөргө да каршымын. Ал эми президенттик шайлоо бир гана жолу деп койгон. Бир гана жолу. Бул туура элеби? Бул мисал үчүн Жапаров реформасын өзүнүн срогунда бүткүрө алабы? Ага көп нерселер керек болот. Финансы жагыбыз жетишпей жатат.
менталитетибиз ылайык келбей жатат өнүккөнгө, экономикабыз отуруп калды, карыз кокодон алып жатат. 6 жылда ушундан үзүп чыга алабы эгерде башы алтын болсо дагы? Менин оюмча чыга албайт. Кийингиси келип кайра коррупционерди шайлап алсак, анда эмне болот? Кайра ылдыйлап калабыз. Ошон үчүн менин оюмча бул срокту дагы ойлонуштуруп көрүш керек. Баарынан эле корко берип, баягы семьясына чейин кирип кетет экен бийликке, тигиндей мындай дегенден биз чочубашыбыз керек. Эртедир кечтир биздин башыбызга бир мыкты, бир азамат, бир акылдуу киши тургандыр. Кудай биздин Кыргыз элин дагы, Кыргыз мамлекетин дагы унутуп калбаса керек. Кайра революция өткөрүүгө күчүн жумшап. Ошол мына депутаттарга квота дагы бар го, аял затына 30%, анан кийин майыптарга дагы ушундай бир квота берилсин деген, ошол дагы туура деп ойлойсузбу? Мен айтпадымбы азыр эле? Квота деген бул социализмден калган. Социализмдин 30 жылдан бери дагы социалисттик жанакы элементтер сакталып келе жатат. Ал мезгилде атаандашуу да болгон эмес. Атаандашуу шайланган эмес. Партия көрсөткөн, бирден гана округка, бирден гана депутаттарды. Анан теги борбордон квота кабыл алынган, мынча процент аял болуш керек, мынча проценти жаштар болуш керек, мынча процент деп. Мен айтпадымбы, квота деген бул чектөө, укукту чектөө. Партиялык тизмеге мүмкүн киргизсе болоттур. Бирок айтып атпаймынбы, квотага туура келбейт. Эгерде теги телевиденияга бир абдан мыкты иш билген киши келсе, сен биздин квотага туура келбейт экенсиңер деп туруп түртүп жиберип бир начар кишини аласыңарбы? Жок. Силер дагы мыкты азамат, абдан телевидениянын баркын көтөрө турган кишини аласыңар да, туурабы? Типа ошондой эле, мамлекетте эле ошондой. Ошон үчүн квота дегенге мен түйүнөн каршымын. Азыр мына президент коррупция менен күрөштү абдан күчөтүп атат да. Анан кийин ошо коррупцияга аралашты деп шектелгендер, өзү мындай шекишип калгандарга 30 күндүк мунапыс берди. Анын жарымы бүтүп калды да. Ошол натыйжасын берет деп ишенсек болобу? 15 күн өттү, 15 күндөн да өттү, 600 миллион. 15 күндө азыр реклама үрөтүп атат. Мына 550 миллионго жакын акча түштү. 575 миллион. Силер эми следить этип атасыңар күнүгө түшкөнүн. Бирок ошол түшкөн кишилер өз эрки менен алып келип берген барбы? Жок. Мойнунан байлап туруп, "Эй, байкеси, муну төлөп койбосоң эртең проблемаң чыгат" дегендер берип атат. Эч ким өз ыктыяры менен берген жок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. 90-чы жылдардагы шумдук нерселерди, Акаевдин мезгилинде болгон нерселер, бүгүн ал суроого өтүп кетти да. Аны бир да мыйзам, биринчи мыйзам кабыл алыш керек, кайра кайтылыш керек деп. Ал бул өтө оор нерсе. Алар сиңирип кеткен. Ал эми ошол миллиарддарды жеген кишинин кээ бирөөлөрүнүн көзү өтүп кеткен. Кээ бирөөлөр болсо биринен бириге өтүп, биринен бириге 3-чү, 4-чү, 5-чи кишиге жазылып калган ал объект. Ал азыр объектти барып алып туруп талашкан менен ал куйругун таппайт, башчысын таппайт. Мына бул жагынан менин оюмча кичине шашкалактык болду көрүнөт. Муну терең мөөнөт бериш керек деп ойлойсуз? Терең ойлонуштуруп андан кийин жасаш керек болчу. Бирок бул элдин кулагына популисттик жакка абдан ылайык келген чакырык. Мына азыр биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгайын деп калды. Сизге эркин микрофон берелик. Балким биз бербей калган суроолор болсо, ошого жооп берип, же болбосо өзүңүздүн ичиңиздеги бир элге айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Рахмат. Элге эми эл 30 жылдан бери тарыхты, көп эле тарыхый окуяларды башынан өткөрүп атат. Анан эң негизгиси эртеңки келечекти мүмкүнчүлүк берилип жатат. Анан мүмкүн болушунча президенттик шайлоо ызы чуусуз таза өтүүсүн каалайт элем. Мен элиме ушуну каалайм.
Экинчиси ал эми кыргыз эли дайыма айтып келебиз, улуу эл бул кыйынчылыкты да баштан өткөрөт. Анан эми турукташып президентти шайлап, жогорку кеңештин депутаттарын ылайыктуу шайлап алып туруп, биз дагы көчтөн артта калбай алга жылышыбыз керек. Мен аманчылыкты, жакшылыкты, тынччылыкты, бейкутчулукту каалайм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз конституциялык реформанын алкагында талкуу жүргүздүк. Бул үчүн студиябызга мейманга мамлекеттик жана коомдук ишмер Досбол Нурулуу агайды чакырганбыз. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.